Assalamu alaikum Kırgız elim. Mına men dagы угуп туруп ушул телевизордон ошо Азимбек Бекназаровдун сүйлөгөн сөздөрүн угуп туруп мына бу июньский 2010 болгон окуяга катышкан катары ушул Азимбек Бекназаровдун жүргөн турганы жөнүндө айтып берейин. Бул адамды биз ошол төлкө ушул машинада жүрүп чет-четтен көрүп калчу элек. Анан вертолет менен ушул мына бул биздин курорттун үстүнөн туруп калганын, ошол жанагы Тайгожону алып кетет дегендей мындай деген миштерди угуп аттык. Бирок элдин астына чыгып, элдин астында сүйлөгөн, элди токтоткон бир дагы адам аны көргөн жок. Ачыгын айтып, бул биз баягы окуяга катышкан катары айтып атабыз да. Мына бул Көгарттын кургу боюнда 20-30 миң деген адам, Барпынын кургу боюнда, Сузактын кургу боюнда, мына бул Сампа жакта элдер топтолуп, ушул эки элдин ортосуна көпүрө болуп чуркап жүргөн бул ушул Камчыбек Ташиев эки элди эки жака бөлбөстөн ортосу дагы кошулуп кетип, дагы ушул баягындай кан төгүлбөсүн деп чуркаган ушул Камчыбек Ташиев. Эгер бул болбосо көп адамдын каны төгүлмөк. Ушул жердеги без баягы безвинный, баягы күнөөсү көп аксакалдар, жаштар, кыздар, аялдар дегендей көп адам өлмөк. Анан келип эле туруп берде сүйлөп, мен мындай тигиндей эм иштен алып койсо ушундай кылдырып, эки адамдын ортосуна чок салган болбойт. Туура эмес, көрө албастык бул мындай ачык айтыш керек. Биз ошол баягы окуяда катышкан катары ачык айтыш керек. Чындыгына бунун заслугасы чоң. Ташиевдин барбаган жерге барды. Ошо мына өзбек туугандарга барып, аларды токтотуп, бизди токтотуп, алдыбызга чыгып, токтоткула. Айнанайын элдер ушу жерге кан төгүлбөсүн деп ушу чуркаган ушу киши. Каерде болбосо ушу Ошто деле ушу киши чуркап жүрдү. Анан келип эле ушу адамга асылып, мынандай болгон тигиндей. Муну келсин Бекназаров элге арсыбызга жалоот келип айтсын, катышкан адамдар бар. Ушул жерде баарыбыз айтабыз ким көргөн. Бул адамдын бир эч кандай немесин көргөн, каранынан көргөн жокпуз. Ошон үчүн айтканыбыз эми буга берген наам татыктуу, буга өзү мурда эле бериш керек эле бул кишиге. 2010-жылда бериш керек эле. Мына азыркы берип аткан чындыгында эң туура көзүн тирисинде алып атат. Ана өтүп кеткендерге да кийин берип атат. Ошон үчүн менин оюм эң туура бул неменин Ташиев берген наам. Бирок ушу Бекназаровдун кылган иши эң туура эмес. Келсин алдыбызга эл аласында келип сүйлөсүн. Айтабыз биз көргөндөр, катышкандар бардыгы. Мына ошонун мойнуна коюп беребиз.